азаматтардагы жоопкер 42-жылы Өзгөн районундагы Жазы айылына караштуу Ахматалы Абдыкеримов атындагы орто мектебинде 12 согуш ардагеринин ысымы жазылган эстелик ачылды. Бул эстелик мектептин короосуна жайгаштырылган келечек муундарга тарбиялык мааниге ээ болуш үчүн. Қан кечип келген ата-бабаларыбызды ар дайым эстен чыгарбай, ушул жерде канча мектепке келген балдар болсо, ошонун баардыгы ушул көңүл буруп, биз ошол балдарды муну менен патриоттулукка, келечекке бир жакшы инсандар тарбиялап чыга тургандай бир жакшы нукка тарбиялайбыз деп эсептейбиз. 7000ден ашык аталарыбыз согушка аттанып, андан 2400 жараныбыз кайтпай калган. Булар ар дайым биздин эсибизде. Ал эми тылда кызмат кылган ата-энелерибиз бул жакта тамак аш даярдап, башка кызматтарды кылып, ошол согушта турган жеңишти алып келишине да булардын чоң эмгектери бар деп эсептейм. Абдыканай Абдыкеримов, Байгазы Абылкасымов, Сатар Бегимкулов, Сайдылла Баймурзаев, Жолдош Баймурзаев, Мамат Кулбураков, Токтур Каратаев, Айти Орозов, Иса Маматалиев, Самат Максутов, Шакир Максутов, Мамат Сокуев аталардын ысымдары жазылды. Ардагер аталар согуш талаасынан аман-эсен кайтып келишип, Жазы айылында айыл чарба иштерине агартуу тармагына ополтоодой салым кошушкан. Алардын арасында Абдыканай Абдыкеримов ата Сталинград шаарын бошотууга катышкан. Украина, Белоруссия, Чехия, Румыния, Венгрия мамлекеттеринде жөө жалаң ачка жүрүп, жүрөк солдаттардын катарында өзгөчөлөнгөн. Баскынчылардан элди жерди бошотууга жан аябай кызмат өтөгөн. Ушул айылга бир бала чакага бир талим тарбия болсо экен, ушул кийинки муундар ушул эстеликти көрүп сабак алса экен деген чоң ишеничтебиз. Ушул эстеликти көрүп, ушул улмундардын басып өткөн жолдорун көрүп, ушул биздин айылдан дагы кичинекей айыл болсо да ушул жерден бир улуу инсандар өсүп чыгат деген ойдобуз. Эстеликтин курулушун Абдыканай Абдыкеримовдун балдары каржылаган, алар мындан арыда эстеликти кароого алышат. Бул ошо 5 жылдык ичиндеги согушта эң маанилүү нерселер бар десек болот. Себеби бул бир эле ушул айылда эмес, бүткүл СССР убагында ата-бабаларыбыз дагы согушка катышкан. Ал эми алардын эмгектерин ал жерде тарыппай күнү түнү ачка калса дагы ошол согушка катышып, келгени жеңиш менен келишти, кээ бирлери тилекке каршы кайтпай калышкан. Келечек муунга бул только тарбия бере турган жагы бар. Себеби азыркы жаштагы жаш болобу бу согуш жылдарына кийинки көрөлгөндөр согуштун эмне дегенин билбейт. Кинолордон көрөт, башка жерден көрөт. Бу мааниси өтө чоң. Тарбиялык, патриоттук мунун мааниси бар. Мектеп жамааты айыл тургундары жаш жеткинчектер үчүн эстеликтин ачылышы маанилүү болду. Иш-чара маданий программа менен коштолду. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Өзгөн районунан.